Нарын шаарына кирип бараткан жолду өрөө учурган жол кырсыгы катталды. Трассада фура менен Mercedes-Benz Sprinter кагышып, бус чачырап кеткен. Атайын кызматтан билдиргендей, бустун айдоочусу мүрт кетип, андагы жүргүнчү ооруканага жаткырылган. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Кыргызстан маймыл чечек оорусу боюнча санитардык карантиндик пунктуларда алдын алуу иштерин күчөттү. Саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдө бүгүнкү күндө маймыл чечек оорусу катталбагандыгын билдирип, ошентсе да аэропорттордо, темир жол каттамдарында жана чек ара посторунда бул дарт катталган өлкөлөрдөн келген жарандар өзгөчө текшерилип жатканын айтты. Маймыл чечек вирусун аныктоо үчүн министрликте учурда 500 ПЧР тест системасы бар. Ведомство маймыл чечек оорусу боюнча калкка өз убагында маалымат берилип турарын белгиледи. Буга чейин ДССО маймыл чечек оорусу көп жайылгандыктан эл аралык масштабда өзгөчө кырдаал жарыяланган. Маймыл чечек сейрек издешүүчү жугуштуу вирустук инфекция. Ал бир адамдан экинчи адамга жугат. Бул илдет илешкенде баш, бел ооруп, адам чыйрыгып шалдырайт. Көбүнчө бетке кызыл бүтүрлөр чыгып кетет. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Апа кешіресіз. Сіздер судан зардап шектіңіздер ғой? Иә, судан зардап шектік, иә. Сол рұқсат болса, алын хауамен сіздер келе олыңыздар. Бет капчан киши Казакстандагы селден жабыркаган 34 үй бүлөгө үй берди. Социалдык тармактарда бет капчан киши деген ат менен белгилүү адам бул жолу селден жабыркаган 34 үй бүлөгө үй берди. Үйдүн ачкычын тапшырып жатканда тартылган видео жарыяланды. Селден жабыркаган 34 үй бүлө үйлүү болду деп жазды ал. Маалымат Булак, Сереп Медиа. Бишкекте унаа токтотуучу жайлардын акысы көтөрүлөт. Бишкек шаарындагы унаа токтотуучу жайларга эми акы алынат. Бул тууралуу токтомдун долбоору Коом талкуу порталына жарыяланды. Агалайык мэрия төмөнкү бааны сунуштайт. Биринчи саатта 25 сом, андан ашса 40 сом, 100 сомго чейин. Мэриянын маалыматында шаарда 683 000 автотранспорт каражаты катталган. Муниципалитет айдоочулар автомобилдерин жолдун четине таштап кетишип, жол транспорттарындагы ыңгайсыз абалды жаратып жатканын айтат. Ошондуктан учурдагы транспорттук көйгөйлөрдү ийгиликтүү чечүүнүн токтомо жана авто коюу жайларды уюштуруу кымасын кайра карап чыгуу зарыл дейт мэрия. Бишкек бийлиги Вена, Вашингтон, Сеул, Пекин, Москва шаарларын мисал келтирет. Алардын маалыматында Вашингтондо айдоочулар 15 мүнөт токтоп туруу үчүн $0,5 төлөйт. Сеулда 3000 вон, Пекинде 15 юан, Алматыда 100-150 тенге, Душанбеде 3 сомане. Маалымат Булак, репортер KG. Өзгөчө мыйзам долбоорлорун сунуштачу. Жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясынан депутат Мейкинбек Абдалиев мандатынан ажыратылды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү жыйында кабыл алган. Абдалиев депутаттыктан өз ыктыяры менен баш тартып арыз жазганы белгилүү болду. Анын ордуна тизме боюнча Арсланбек Эгембердиев эл өкүлү болуп келмекчи. Мейкинбек Абдалиев 1976 жылы 11 февралда Жалал Абад облусунун Нокен районунун Масы айылында туулган. Экс-депутат парламентте өзгөчө сунуштарды киргизчү. Анын ичинде сүйүшкөндөр майрамын жокко чыгарууну, туу менен гербтин сүрөттүн ич кийим менен байпакка түшүрүүгө тыюу салууну сунуштаган. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Жогорку кеңешке жаңы депутат келди. Эгембердиев Арсланбек Абдыкаимович жогорку кеңештин депутаты болуп катталды. Бул тууралуу шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы билдирди. Эгембердиевке күбөлүк жана төш белги берилди. Ал Ата журт Кыргызстан партиясынан келди. Эске салсак, бүгүн 19 августта Мейкинбек Абдалиев депутаттык мандатын тапшырганы белгилүү болду. Маалымат Булак, Баракелде. Казак президенти Тажикстанга барат. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 22-23 август күндөрү мамлекеттик иш сапары менен Тажикстанга барат. Президенттин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча анда эки тараптуу тар жана кеңейтилген формадагы сүйлөшүүлөр өтөт. Эки өлкөнүн президенттери Касым-Жомарт Токаев менен Эмомали Рахман Казак-Тажик өнөктөштүгүнүн абалы менен келечегин талкуулайт. Ошондой эле бир катар документтерге кол коюу пландалууда. Маалымат Булак, Баракелде. Гөлдөгү сел 380 үйдү, дүкөн, пансионаттарды каптады.
Ысык Көл районунда нөшөрлөгөн жамгырдан улам келген сел 380 үйдү, 11 дүкөн, 5 пансионатты каптаганы аталган облустун администрациясынан билдиришти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында Булан Сөгөтү айылында ташкындаган суулар Ысык Көл Аврора санаторийинин Аврора плюс эс алуу борборунун аймагын каптаган. Селден корумда айыл көбүрөөк жабыркаган. Алай суу 300 үйгө, 5 дүкөнгө, Симрам жана Нептун эс алуучу жайларына кирген. Окуяга күбө болгондор Каревен Ысык Көл эс алуу борборуна жайылганын айтышты. Эске салсак 18 августта Ысык Көл облусунда катуу сел жүргөн. Ысык Көл, Тоң жана Жети-Өгүз райондорунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирген. Селдин кесепетин жоюуга 350 адам атайын техникалар менен чыкты. Маалымат бак Спутник Кыргызстан. Парламенттин 22% жаңыланды. Кайра шайлоого канча каражат жумшалды? Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын 2,5 жыл ичинде 20 депутаты мандатын тапшырды. Алардын 2 дароо эле аткаруу бийлигине өтүп, 3 диплом чырына байланыштуу ыйгарым укуктарынан айрылып, 2 кылмыш иши козголуп, 1 тобу Байжечи Райымбек Матраимовго байланыштан улам кетсе, акыркылары эч бир себепсиз эле өз эрки менен мандатынан баш тартканын айтышууда. Партия менен келгендер Оразайым Нурматова, Алтынбек Сулайманов, Бакыт Төрөбаев, Равшан Сабиров, Фархад Исмаилов, Фархатбек Алимжанов, Абдувахап Буронбаев, Эмилбек Жамурчиев, Адехан Мадымаров, Эмилбек Жусупов, Мейкинбек Абдалиев. Бир мандатты округтан шайлангандар: Өмүрбек Бакиров, Равшанбек Сырыспаев, Жаныбек Абиров, Куанычбек Самахов, Искендер Матраимов, Илимбек Куанычбеков, Нурлан Раджабалиев, Бахтияр Калпаев, Жусупбек Коргонбайұлы, Бактыбек Марипов, Шайлоубек Атазов, Жумабек Салымбеков, Максатбек Сарбагышев, Айжигит Тыналиев, Айбек Осмонов, Бекмурза Эргешев, Тазабек Икрамов. Партиялык менен келген 10 эл өкүлүнүн ордуна тизмеде кезегин күтүп отурган талапкерлер келишти. Азырынча Адехан Мадымаровдун соттук териштирүүсү аяктай электигинен бүтүн Кыргызстандан депутат дайындала элек. Бир мандаттуу округтан шайлангандардын ордуна кайра шайлоо өтүп, бюджеттен чыгым болуп, парламенттин наркы көтөрүлдү. Боршайкомдун маалыматында 7-чи чакырылыштын шайлоосуна 2021 жылы 574 миллион сом сарпталган. 2,5 жыл ичинде ага кошумча 126,5 миллион чыгымдалууда. Биринчи кайра шайлоо 2022 жылдын февраль айында талаш тартыштан улам 1-май жана Севарлов райондорунда кайра шайлоо өтүп, ага 18 миллион сом жумшалган. 2023 жылдын 26 майында Ленин райондук округунда дагы кайра шайлоо дайындалып, ага 18 миллион сом сарпталгат. Кийинки сентябрдагы добуш берүүдө 13 миллион сом каралат. 2024 жылдын апрель айында Ош, Кара Суу жана Баткен округдарында өткөн шайлоодо 34,6 миллион сом чыгымдалды. Ноокат, Ысык Көл, Свердлов району боюнча кайра шайлоого бюджетте 30,7 миллион сомго турду. Сентябрь өтө турган сузактан жаңы депутат тандоого 12,2 миллион сом каралды. Төрага Нурланбек Шакиев парламенттеги өзгөрүүлөрдү кадимки көрүнүш катары баалайт. Ал 6-чы чакырылышта 82, 5-чи чакырылышта 33 депутат мандатын тапшырганын айтат. Бирок өткөн чакырылыштарда 120 эл өкүлү болгон. 7-чи чакырылыш ишин аяктаганга дагы 2 жыл бар, ага чейин парламент дагы канча пайызга жаңыланат. Маалымат булак репортер KG. We'll be right back.